bölümü Afrikan komşu, akın, anasçı, dastançı, futbol adam olsun, çok enesi zırhlan işbirliği evde anılgan cemaatçı koşokçu adam olan. Жашоого караганда чыныгы көбүрөөк театрды сүйөм деп улуу Шекспир айткандай бала кезинен ыр жандуу келип мектепте өздүк көркөм ийримдерге катышып театр дүйнөсүнө аттанган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, композитор, драма жана кино актеру Нурканбек Турсунбаев 80 жашта. 13 жашка чыкканда апамдын туулган күнүн аралап энеме деген ырды чыгарган. Бұл Абдыкалим Молдахмат деген мықты ақын бар эле. Анткени мындай эле турмушта бул дүйнөдө эне деген бул бүт бакыт таалайым бир доор. Бул кайталангыс нерсе. Ошол эненин ак сүтү менен эметкенбиз. Анан турмушта ар кандай болот? Атам менен апам ажырашып кетип, биз 5 бир тууган апамдын колунда тарбияланганбыз. Энем ушул апакем калыбым эч качан кор кылбай бизди тарбиялаган. Ошондуктан ушул эне деген менин жүрөгүмдө калып, ошо биринчи обонум энеме арналгандыр. Талант жараткандан берилген олжу демекчи Нурканбек Турсунбаев чыгармачылык чөйрөгө эрте аралашкан. Алгачкы эне аттуу обону 13 жашында жарык көрүп, ыр дүйнөсүнө келген. Бирок ал театрга болгон кызыгуусу артып, карындашы Таттуу Турсунбаева менен Ташкенттеги театр окуу жайына тапшырып, кыргыз циркинин түптөлүшүнө салым кошкон. Ролдорун алып кара турган болсок, албетте бул көбүнесе ушул мен көрүп калган өзгөчө ролдордо Кагбай Манасым аттуу спектаклде жөнүндө кылгыякчыны ойночу. Мындай алып караганда эпизоддук эле роль, бирок ошол кылгыякчынын образында бир чоң бир кыргыздын өзүнүн улуттук мүнөзгө жарашкан, ошого шайкеш келген чоң бир образдардын бири болчу да. Андан сырткары азыркы жүрүп жаткан Манастын Семетей спектаклинде агай Абыкен ойноту. Ушул ролдагы абдан агайга өзүнө дагы куп жарашкан, ошону менен бирге мындай кыргыздын ушул нускалуу бирок ошону менен бирге көбөштүн тилине кирип кеткен. Композитор бул дагы акын дегендей Нурканбек Турсунбаев калем алып ыр жазып келет. Анын обондуу ырлары 700дөн ашып, бир канча спектакльдерге музыка жараткан. 14 улуттун аспабын эркин ойноп, өзү обон созуп, ырдап, өнөр дүйнөсүндө көп жаштарга устатта болуп келет. Каякта болбосун, мунун көп өнөрү ушул обончулук жагында дагы, анан кийин акындык жагында да айтып кетсек болот. Анан эми мынагы биз акын деп эле баягы наамы бар, жаштар союзуна мүчө болгону деле айтып беребиз да. Булардын акындык жары ошол обон чыгаргандан баштап, ошол мисалы ошо жаш кезинде ушул куттуу жер, жумгал жеринден баштап эле өздөрүнүн обон эмесин ырчылык өнөрүн көрсөтүп келген. Нурканбек Турсунбаев кайрылбаган тема калбаган өңдө. Жакшырдын өмүрү узун болот дегендей, Айбар Атат 6-күнү кечинде Кош Соңкөл энеме аттуу ырлары жарык көрүп, анын ар бир ырын бир тууган карындашы Таттуу Турсунбаева аткарган. Обондорун укканда ошол жараткан обонунун кайрыктарынын мукамдуулугу, уккулуктуулугу, ошол кайрыктардын дароо жүрөгүңө, эсиңде, кулагыңда сакталып калганы да. Элдин арасында өзгөчө сиңген ырлар бул Айбар Атат албетте. Айбар Ататта ушунчалык бир бул ырды ушул Таттуу эжебиз ырдасын деп, ошол эжекебизге арнап жазган ыры, ошол эки бир тууганын ырдап чыгарган ыры, бирок ушунчалык бир өзгөчө жазылган обон эмне деген уккулуктуулук менен, ушунчалык бир сулуулуктун табигат менен жуурулушуп турган нерсеси ушул обонда сөзү менен кошулуп калганда, ак булутту аралап ай баратканы, жай баратканы ушунчалык бир өзгөчө сүрөттөгөн обон менен сөз. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөрүлгөн сынактарга катышып, жеңүүчү аталган. Бир эле композиторлор сынагында 2 чыгармасы баш байгеге ээ болгон. Өмүрүнүн бардыгын кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө жумшап, керемет обондорду жараткан Нурканбек Турсунбаевдин мааракеси кут болсун.